Анан Чубак Ажикенин бир жакшы жери бар экен, укканын дароо амал кылат экен. Экөөбүз бир комнатада жашап калдык. Айтып атат, сиз президенттин алдында фонддо иштейсиз, мен сизге бир жакшы падышадан сурап туруп, сону бир өзүнчө билим алып берейин деди эле. Кантип мен Чубак Ажик менен чогуу жашоо мүмкүнчүлүгүн башкага алмаштырам? Болбойт. Ошол жерде жашайм деп болбой койду. Анан кирсем эле ал кишинин бир өзгөчөлүгү бар экен, басса деле китеп окуйт экен, турса деле китеп окуйт экен, жатса деле китеп окуйт экен. Паласка жатып алып, бутун диванга коюп алып, китеп окуп отуруптур. Чындап эле өзүмө келип калдым дейт. Ана мен ойлогом да, мен кызматын кылам, батасын алам деп. Кызмат кылдырбайт экен. Мен тургуч жакты бут кийимди түздөп коет. Чапанымды кийгизип коет. Жатып барасам төшөгүм ачып коет. Ошондой киши экен Чубак Ажик. Айтат го, канчалык чымчык бийгүсү ошончолук көзүм кичинекке көрүнөт. Ал мен деген сайын адам көзгө кичинекке көрүнө берет. Ал кичипейилдигинин даражасы бийик экен. Атайын сурап көрдүм, Максат Ажы жөнүндө сурадым. Абшүкүр Ажы жөнүндө сурадым. Алар тоо мен дөңсө деген киши экен. Абшүкүр Ажы мен устаттым, Максат Ажыга чоң алым, биздики мындай чал эле молдобуз деген. Ошон үчүн даражасын бийик болуптур бул кишинин.